Байрамыңыз менен. Асек Урманбетов гүлү күчтүү, суктанаарлык, кылымга арткан ардагер аңгемелерди, ырларды, романдарды жазат. Ал китептерин сатуудан түшкөн каражатты кайрымдуулукка жумшап келет. Асек ата аткычтар взводунун командири болгон, күжүрмөн тапшырмаларды аткаргандыгы, айылдарды жана шаарларды фашисттик баскынчылардан бошоткондугу үчүн ата мекендик согуш жана Кызыл Жылдыз ордендери менен сыйланган. Согуш болбой, тынчтык болсо, биздин бактыбыз да жашообуз ошол айаган. Кудай жамандык бербесин бизге. Тапа Керимкуловдун өмүр жолу бекем эрктин мекенге болгон чексиз сүйүүнүн үлгүсү. Ал 17 жашында фронтко аттанган. Жо аскерде пулеметчу болуп кызмат өтөгөн. Минск, Варшава шаарларын бошотууга катышкан. Анын көкүрөгүн көптөгөн медалдар кооздоп турат. Бирок анын өзгөчө сыймыгы Берлинде алгандыгы үчүн медалы. 9-класста окуп атканда мени согушка алып кетти. 17 жашта элем ошондо. Согуштун жүзү жарылсын. Согушту көрбөсүн. Шундай эле тынччылык болуп, жаркырап, жайнап ойноп жүрө бергиле. Бала бакыраңар менен аман болгула. Газпром компаниялар тобунун кызматкерлери Жалал-Абад шаарында жашаган концлагердин туткуну Валентина Симоненкога да барышты. Ал концлагердин катаал шарттарынан аман чыга алган бир нече туткундардын бири болгон. Валентина Симоненко өзүнө болгон ишеним жана үмүт аман калууга жардам бергенин айтат. Кыргызстандагы Газпром компаниялар тобунун кызматкерлери Улуу Ата мекендик согуштун, Ленинград блокадасынын ар бир катышуучусун жана майыптарын, концлагердин жашы жетелик туткундарын ар бирин жеке куттукташты. Алар даректүү акчалай жардам көрсөтүшүп, азык-түлүк баштыктарын тапшырышты. Мы стараемся использовать каждую возможность. Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине камкордук көрүү Газпром Кыргызстан жана Газпром Нефть Азия компаниялар тобунун артыкчылыктуу социалдык милдеттеринин бири болгон жана болуп кала берет. Биздин кызматкерлер советтик жоокерлердин баатырдыгын, эрдиктерин, жеңишти алып келүү оңойго турбаганын эстеп, дайыма урматташат. Андыктан аларга жеке ыраазычылыгыбызды билдирүү биз үчүн сыймык. Газпром мектебинин окуучулары да жеңиш күнүнө карата жоопкерчиликти терең сезүү менен кабыл алышты. Мектеп окуучулары курман болгон баатырлардын жаркын элесине арнап ырларын окуп, андан соң өлбөс полктун кечи жүрүшүндө басышты. Окуучулар аскердик ырлардын коштоосунда согуштун оор сыноолорун башынан өткөргөн жакындарынын портреттерин көтөрүп чыгышты. Окуучулар колдорундагы сүрөттөрдү эстелик дубалына илишти. Ар бир портрет тирүү болгондой баатырлардын тарыхын ачып, алардын эрдигин, ишенимин, кайраттуулугун айтып турат. 9 мая – день нашей гордости. Мекенибиздин эркиндиги үчүн курман болгондорду эскерип, мектеп окуучулары өчпөс отко гүл коюшту. Газпром компаниялар тобу мындай кайрымдуулук акцияларын жыл сайын өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүп турат. Азыркы муундун ыйык милдети экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучуларынын эрдигин жана баатырдыгын эскерүү деп белгилешти Газпром компаниялар тобунун кызматкерлери.